Мен келечекте Кыргызстан менен Кытайдын мамилесин чыңдоого өз салмамды кошом деп ишенем. Мен философияны таңдаганым адам маселесин терең изилдегим келет. Мен психолог педагогмун. Менин кесибим бактылуулук жана бакубат жашоого үндөйт. Мен эки элдин ортосундагы байланышын жана бири-бирин түшүнүшүн эң жогорку деңгээлде камсыздагым келет. Мен түрколог болгум келет. Өзүмдүн эне тилимдин жана адабиятымдын өнүгүшүнө салым кошуу максатында. Мен келечекте социолог өлкө аймагыбызда болуп жаткан көйгөйлөрдү ушул кесип аркылуу аныктап, чечүү жолун сунуштагым келет. Мен өткөн окуялардын сырларын ачып, убакыт кеңдиктерине саякат кыла турган тарыхчымын. Эл аралык рейтингтерде тынымсыз жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келе жаткан Кыргыз-Түрк Манас университети быйыл 30 жашка толду. 30 жылдык тарых бар билим ордосунун эң алгачкы факультеттеринин бири бүгүн биз тааныштыра турчу гуманитардык факультет. Салам көрөрман, бул университет жашоосу программасы. Сиздер менен мен Айжаркын Абдуллаева болмокчумун. Бул чыгарылышыбыз болуп көрбөгөндөй кызыктуу болот. Өткөрүп жибербеңиздер. Эмесе алдыга карай сапар алалы. Достор, факультетте жалпысынан 7 бөлүм бар. Алар кандай бөлүмдөр, деги эле гуманитардык факультетинде эмнелерди окушат, булардын баарына алдагы мүнөттөрдө кененирээк маалымат алабыз. Ал эми азыр болсо биз сиздер менен деканыбыздан кыскача маалымат алалы. Саламатсыңарбы? Кыргыз-Түрк Манас университетинин гуманитардык факультетине кош келиптирсиз. Биздин факультет университеттин эң эски факультеттеринден бири жана эң ири факультеттеринден бири. Bizde hazır 7 bölüm 11 programa менен окуу процесси жүрүп атат. Бул жерде университеттин эң көп студенттери гуманитарный факультетте билим алып жатат. Bizde hazır магистрантура жана докторантура мүмкүнчүлүктөрү да бар. Ушул бүтүрүүчүлөрүбүздүн көбүнчөсү мамлекеттик органдарда жана жеке иштерде иштесе болот. Анан Кыргыз-Түрк Манас университетинин дипломундай гуманитарный факультеттин диплому да эл аралык диплом катары эсептелет. Ошолдон себеп Турция же башка чет мамлекеттерде азырынча иштеген бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Анан иштеп берсе болот ошол диплом аркылуу. Технология жагынан факультетти айта турсак, bizde hazır arkeologiya boyunca bir müze laboratuvarımız, teknolojik VR laboratuvarısı, senhon kotorma boyunca 3 laboratuvarımız, anan til filologiya boyunca 2 laboratuvarya menen oku prosesi jürüt. Bizim bölümlerden içinden filologiya, tarih, sosyologiya, filosofya, kotorma, anan pedagogika bölümlerini айтып кетсек болот. Педагогикалык психологиялык кеңеш жана көмөк программасы. Бул кесип адамзат үчүн эң керектүү болгон 3 кесиптин арасында актуалдуулугун жоготпой келет. Бөлүм студенттери эмнеге үйрөтүү менен катар кантип үйрөнүп жатканы дагы билим берүүнүн мазмунун шарттаган маанилүү фактор болуп саналат. Андыктан башка илимдердин өнүгүшү менен тең катар педагогика адамзат ишмердигинин эң бир актуалдуу тармагы. Ал эми педагогдор ар дайым талап кылынган адистер болуп кала бермекчи. Бөлүмдүн өзгөчөлүгү педагогика менен биргеликте психологиялык көмөк көрсөтүү программасы дагы бар. Биз бул жерде өзүнчө бир психологиялык терапия өтүлүүчү жайда турабыз. Анан эң биринчи эле көзүмө илинген нерсе бул VR көз айнектери болду. Айтсаңыз, бул көз айнектердин кандай тиешеси бар бөлүм? Бул VR көз айнектери виртуалдык, реалдуу көз айнектери деп айтып койсок болот. Бул педагогика, психология бөлүмүнө тиешелүү көз айнектер, өзгөчө педагогика бөлүмүнө. Анан бул көз айнектерди биз сабак учурунда, ар кайсы сабак учурунда колдонобуз. Бул көз айнектердин өзгөчөлүгү эмне десеңиз, биз өзүбүз болбогон, бирок баргыбыз келген, же болбосо материалдык жактан, же болбосо коопсуз болгон жерге баруу керек болсо, ошол жерде эмне болгонун көрүш керек болсо, биз бул очкилердин жардамы менен барып, чындыгында эле ошол жерде тургандай сезим ала алабыз. Бул очкилердин максаты билим берүүгө чоң салым кошот, окуучуларга, студенттерге ошол билим берүү процессинде ошол учурда чоң бир тажрыйба алууга, ошол алып жаткан билимин башкача көз карашта, чындап өзүндө мындай алган билими өзүндө калуусуна чоң жардам берет. Ошондо психологияга келгенде,
муну адамдардын кандай коркунучтары бар ошонусу менен текшерип көрүсүзбү? Ооба, туура айттыңыз. Мисалы, ар бир адамдын фобиясы болушу мүмкүн да. Ооба, дагы бир эле мисал, бир адамдын коркуудан фобиясы бар дейлик. Анан психологияда көптөгөн техникалар бар. Ошол техникалардын бирөөсү ошол коркунуч менен каршылаштыруу деген болушу мүмкүн. Анан коркуусу болгон, бийиктиктен коркуу фобиясы болгон бирөөнү, мисалы, ошол бийиктикке алып барып жерди кара деп, аны ошол коопсуз жерге алып баргандын ордуна ошол VR очкилердин жардамы менен бийик имаратка алып барып, ошол коркуусуна жакындоого бир кадамдагы, ошол коркуусун жеңүүгө бир кадам ошого жакындатсак болот. Ошол учурларда жардам берет. Андан тышкары жаныбарлардан, мисалы, жылаандан корккондор болсо дагы, тирүү жылаанды жанына алып келип, аны чоочутуп алгандан көрө, ушул очкилердин жардамы менен ошол тирүү жылаандардын жанына жүргөндөй кылып эле ошол учурду чагылдырып көрсөтүп бере алат. Психологиялык көмөк көрсөтүү программасында бөлүмүндө кандай сабактар болот? Сизге кайсыл сабак жагат, жалпылап айтып берсеңиз? Жалпы жонунан биздики педагогикалык психологиялык кеңеш жана көмөк бөлүмү деп аталат. Бизде педагогикага тиешелүү жана психологияга тиешелүү дагы сабактар болот. Айта кетсек, 1-курска келгенде психологияга киришүү, педагогикага киришүү деген сабактар болот. Андан тышкары позитивдүү психология, кандайдыр бир травма болгондон кийин ошол травмадан кийинки психология, өнүгүү психологиясы, девианттык поведение жана давраныш бузуклуклары деп айтылат. Түркчөсү ошол сыяктуу сабактар бар. Бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрү көбүнчө ошол психологиялык педагогикалык кеңеш көмөк көрсөтүү максатында иш алып бара алат. Мисалы, университеттерде, садиктерде, андан тышкары мектептерде, көпчүлүк учурларда мектептерде иш алып барат. Тек мугалим эмес, психолог, педагог болуп. Мисалы, лицейлерде, мектептердин жогорку класстарга, мисалы, көмөк көрсөтүүдө эмнелерди жасайт. Биздин эң негизги максатыбыз, мисалы, студент окуучу кезибиздеги туура кесип тандоо. Биз ошол учурда окуучуларга туура кесип тандоого жол көрсөтөбүз. Же болбосо кандайдыр бир туура эмес жүрүм-турумдар болуп жатса, алдын алуучу психология деген бар. Ошол сабактан алган билимибиз, тажрыйбабыздын негизинде ошол коркунучтуу кыймыл-аракеттердин алдын алуу, балдарга туура жол көрсөтүү сыяктуу иштерди алып барабыз. Анда өзүңүз дагы бир артка бир кылчайсак, өзүңүздүн абитуриент болуп, кайсыл кесипти тандайм, кайсыл жакта окуйм деген убакыттарыңызга түшсөңүз, кантип бул кесип тандап калдыңыз? Кантип тапшырдыңыз? Мен өзү кесип тандаганым өзүнчө кызык да. Мен эң алгач азырлыкка даярдоо курсуна келгенде такыр эле башка бөлүмдө окугам. Анан бир жыл окуп бүткөндөн кийин ал бөлүм меники эмес экенин түшүнүп, анан университеттен отчисление болуп, жаңыдан орто тапшырып, кайра келип туркология бөлүмүнө тапшыргам. Туркологияда бир жыл окугандан кийин ал жакта тарых, тил, өткөнгө көбүнчө көңүл бөлүнгөндүгү үчүн ал дагы меники эмес экенин түшүнүп, дагы бир жолу университеттен отчисление болуп, орто тапшырып, анан жаңыдан келип, өзүмдүн каалоом менен бул бөлүмдү тандап алдым. Кичинемден эле өзүм ушундай мугалим болсом, же адамдарга жардам берсем деп, мындай көбүнчө коомдук, кайрымдуулук иштерине кызыкчумун. Бир себеби ошол болду, экинчиси дагы чөйрөмдөгү адамдар таасир этти десем болот. Мисалы, досторум менен же башка бирөөлөр менен сүйлөшүп калганда, аларга жардам берип, бир иште кыйналып жатса, балким мындай кылып көрөсүң деген сыяктуу мындай жол көрсөтүүчү сөздөрдү айтып койчумун да, анан алар сен менин психологумсуң, сен психолог эле болсоң болмок деп айтып калып, анан экинчи себеби да ошол болду. Анан ошол психологияны тандап атканда, мындай сырттагы адамдардын көз карашынан эмес, мындай өзүм каалап, анан ошол бөлүмгө туш болуп калдым, мурункулардан айырмаланып. Жакшы. Студенттик убактыңызда кандай тажрыйбаларды кылдыңыз? Адамдардын терапия өттүңүзбү? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Ооба, тажрыйба дегенде жалпы жонунан даярдоо курсунан бери караганда көп коомдук иштерге аралашып жүрдүм. Бизде концей бар го, ошол концейде дагы иш алып барып, 2 жыл мурун төрайым болуп дагы шайланып, ошол жакта иш алып бардым. Терапияга келе турган болсок, ооба, өткөнкү семестрдан бери биз терапияларды жүргүзүп жатабыз. Кайсыл адамдар терапияга келет? Биздин университеттегилерби же кимдер? Жок, ал адамдарга чектөө жок. Ким кааласа ошолор келе алат. Бизде азыр 2 практика болуп жатат. Педагогика, психология болгон үчүн педагогика тармагында лицейлерде
мисалы Анадолу лицейи же болбосо кыз меслек лицейи бар. Ошол жака барып педагогика жаатында практика өтүп атабыз. Ал эми психологияда ушул көрүп тургандай ушул кабинетте адамдар менен же үй бүлөлүк терапия же болбосо индивидуальный бирейсел терапия өтүп жатабыз. Бул жака Манастын эле студенттери келет деген чектөө жок. Адамдардын баары кайрыла алат. Мисалы, биз ушул жака мындай өзүбүзгө пациент издеп жатканда эмнеге көңүл бөлдүк, кантип таптык. Биз жөн гана өзүбүздүн социалдык тармактарга ушундай терапия өтүп жатабыз, психологиялык, педагогикалык көмөк беребиз. Бизге каалоочулар кайрылга дегенде өздөрү эле жазып, ооба, сырттан келди. Мисалы, мен өзүмдүкүн ала турган болсом, Манастан бир да студент келген жок, бардыгы сырттан келгендер. Айтсаңыз, билимиңиз өз жашооңузга кандай таасирин берип жатат? Мен ойлойм, бул жактан алган билимим мага эң көп чоң таасирлерди берип жатат, көп салымын кошту. Анткени бул жакта элементарный биздин жашообузга эле керектүү болгон, кантип мындай позитивдүү жүрүш керек, кантип өзүбүздү алып жүрүш керек, кантип туура билим бериш керек, же болбосо кантип адамдар менен мамиле куруш керек, мисалы, кантип алар менен эмпатия куруш керек деген сыяктуу нерселер бар да. Ал нерсе ар бир адамдын жашоосунда керек болот. Ар бир адам ошол нерсени билгенде мындай бактылуулукка дагы бир мындай жакындай алат, жакшы мамиле кура алат деген сыяктуу нерсе бар да. Ошол эле көйгөйдө, мисалы, коомдо адамдар менен мамиле курганда, аларга бир окуяларды айтып бергенде, ошол үйрөнгөн нерселерим мага тажрыйба берип жатат, жардам берип. Андан тышкаркы нерсе, мындай көпчүлүк нерсеге биз жөн эле социалдык тармактан көрүп калган маалыматты алып алып эле туурабы, туура эмес болсо деле аны мынтип чын кабыл алып кайгырган учурлар болот да. Биздин бөлүмдөн үйрөтүлгөн нерсе бардык нерсеге мындай академиялык көз караш менен, академик көз караш менен билимсел багмай öğrendim десем болот. Ошолдун чоң жардамы тийди. Урматтуу көрөрмандар, биз тарых бөлүмүнүн эң кызыктуу сабактарынын бириндебиз. Миң уккандан бир көргөн жакшы дегендей, анда өз көздөрүбүз менен сабакка күбө болойлу. Келиңиздер. Мына ошентип коло доорундағы эстеликтерди изилдегенде биз байыркы маркумду көмүүчү жай, аска бетине тартылган сүрөттөр, ошол мезгилдеги тез өнүгүп кеткен металлургиянын издерин ушул жерден көрөбүз. Аябай таң калыштуу нерсе балдар. Мындан 3000 жыл мурун Кыргызстанда, коңшу аймактарда жезди өндүрүп тоо кендин арасынан ага калай, мышак, олова сыяктуу заттарды кошуп, колого айландыруу чеберчилиги тез аранын ичинде өнүгүп кеткен. Мына ошонун далилдери ушул табылгалар болуп саналат. Мүрзөнүн түрлөрү ар кандай. Моул болсо, Тоңдогу 40 шейит деген жердеги мүрзө, узун таштар тизилген аянтты көрүп турасыңар. Моул жер бөлүнүп турат. Ошонун ар бир бөлүгүндө көмүлгөн кишинин сөөктөрү бар. Бул Манас университетинин тарых бөлүмүнүн практикалык окутуу музейи. Болочоктогу археологдор үчүн эң сонун мүмкүнчүлүктөрдүн бири. Белгилей кетсек, музейдеги археологиялык табылгалар университеттин мугалимдери жана студенттери тарабынан изилденген жана ошондой эле зор салымын кошкондордун бири агайыбыз Кыргыз Республикасынын археологу профессор Кубатбек Табалдиев. Бул биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин тарых бөлүмүнүн музей лабораториясы. Бул жердеги ар бир экспонат биздин бөлүмдүн археологиялык экспедициясы учурунда табылган материалдар. Бул жерде байыркы таш доорунан тартып, кечээ жакындагы кыргыз маданияты, этнографиясынын экспонаттары чагылдырылган. Булардын бардыгы биздин археологиялык этнографиялык практика учурунда топтогон материалдарыбыз. Жылга биздин тарых бөлүмүндөгү жана туризм бөлүмүндөгү студенттерди алып келип, ушундай жандуу экспонаттар менен сабак өтөбүз. Бул жердеги материалдардын, экспонаттардын көбүнүн тарыхын жакшы билебиз. Кайсы жерден табылган, кандай тереңдикте табылган, кайсы эстеликтин доору экендигин биз жакшы билебиз. Бул жерге экспонаттарды топтоо 2005 жылда башталган.
2004 жылдары эң алгачкы өзүбүздүн экспедицияларды уюштурганбыз. Ошол экспедиция учурунда топтогон материалдарыбыз ушул жерге жыйналат. Ушул жердеги жөн гана жаткан материалдар эмес, экспонаттар эмес, ар бири изилдөөнү талап кыла турган материалдар. Ушул жердеги тапкан материалдардан биз илимий изилдөө жүргүзөбүз. Алардын негизинде макалаларды жазабыз. Анан ошол биз жазган макалалар китептерге түшөт, окуу китептерине түшөт. Жалгыз гана биздин Манас университети эмес, Кыргызстандагы жана түрк маданиятын изилдеген калктардын маданиятын, тарыхын изилдөөдө булак болуп саналат. Келечекте музейди дагы өнүктүрөбүз, экспонаттарды жыйнайбыз. Мына алдыда жай мезгилинде июнь, июль, август айында экспедицияларга чыгабыз. Ошол жердеги табылган буюмдар дагы келечекте ушул биздин музей лабораториядан орун алат. Сизге ыраазычылык билдиребиз агай, андай биз агайдын мыкты студенттердин бири менен баарлашабыз. Саламатсызбы? Жалпы эле ошол тарых бөлүмүндө окуп жатасыз, 4-курс болуп турсуз. Ошол жөнүндө мындай жалпылап кандай сезимдерде болдуңуз? Тарых бөлүмү сизге эмнелерди берди? Ошол жөнүндө жалпылап айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен Лилия Талантбекова, учурда Манас университетинде тарых бөлүмүндө 4-курстун студентимин. Деги эле студенттик жашоо жөнүндө айта турган болсом, эң биринчи кезекте Манас мен үчүн бир чоң үй бүлө десем болот, жана мүмкүнчүлүктөрдүн мекени же шаары деп айтмакчымын. Анткени ошол студент деген статусту алгандан баштап эле жалаң гана академиялык жактан өзүбүздү өнүктүрбөстөн, коомдо дагы кандайдыр бир деңгээлде коомдук иш-чараларга катышып, өзүбүздү студент катары ар тараптан өнүктүрө алдык десек болот. Анткени биздин эң биринчи кезекте ошол академиялык жетишкендиктерди айтсак болот. Анын ичинде биздин университетте тагыраагы, анын ичинде биздин бөлүмдө Кыргызстанда деги эле эл аралык деңгээлде эң мыкты деген теориялык жактан дагы, практикалык жактан дагы жетиштүү тажрыйбасы бар мугалимдер эмгектенет. Мына ошолордун аркасы менен, көрсөткөн жолу менен биз дагы академиялык жактан өзүбүзгө терең билим алып, аны практика жүзүндө сынап келе жатабыз десек болот. Практика деп калдым. Мисалы, бизде 1-курстан тарта эле ошол Кубатбек Табалдиев агайыбыздын жетекчилигинде ар кандай археологиялык казууларга катыштык. Андан тышкары архивде практикада болдук. Деги эле студент өзү кааласа, көзүндө жанган оту болсо, көптөгөн баягы мүмкүнчүлүктөр бар болгону ошолорду кармап калуу тарых бөлүмүндө маанилүү деп айтмакчымын. Студенттик жашоого келе турган болсок, өзүмдүн мисалымда мен академиялык гана баягы сабактарды алуу менен чектелип калбастан, ошол университеттегибиздеги көптөгөн клубтар бар. Ойлоншоо интеллектуалдык клубу, андан тышкары өзүбүздүн эле бөлүмдөгү Орто Азия тарых клубунун мүчөсү. Деги эле коомдук иштерге активдүү катышып, сабактарыма мыкты деңгээлде жетиштим десем болот. Университетибиз аябай мүмкүнчүлүктөргө бай да. Сиз кандай мүмкүнчүлүктөрүнө кармап калдыңыз университеттин? Мүмкүнчүлүк дегенде мен ошол Манас университетиндеги 5 жылдык студенттик жашоомду эң эле эстегенде, эң биринчи ошол Түркияда 3-курстун 1-семестринде Орхун алмашуу программасы менен Эрзурум шаарындагы Турцияда Ататүрк университетинде билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдум десем болот. Бул мен үчүн академиялык жактан эле эмес, жаңы устаттарды табууда, жаңы досторду табууда жана ошондой эле мындай жашоомдогу эң чоң бир тажрыйба болду десем болот. Анан дагы казуу иштерине катышыптырсыз. Кандай кызыктуу окуялар болду? Ошол жөнүндө да айтсаңыз. Казуу иштеринде көптөгөн кызыктуу окуялар аябай көп болот. Анткени барыңыздарга белгилүү болгондой эле ал жакта биз курган деп коебуз. Мындайча азыркынын тили менен айтканда ошол мүрзөлөрдү каздык десек болот да. Алардын баардыгы ошол байыркы эски кылымдарга таандык. Мына ошол сөөктөрдөн корккон учурлар, айрым учурда баардык жалпы группа болуп коркуп, жада калса отуруп алып ошол бири-бирибизди алаксыткан учурлар аябай көп болгон. Өзүм сөөктөн корккондугума байланыштуу практикага барып, ошол таптакыр эле сөөктүн жанына жолоп же кармай албай койгом. Башында өзүм археологияга аябай кызыккан, бирок ошол учур менин коркууларым менин археолог боло албастыгымды дагы далилдеди десем болот да. Ошентип практикада ар ким өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү, артыкчылыктарыбызды аныктай алдык десем жаңылышпайм. Анан угушум боюнча бул музейде дал ошол студенттердин тапкан табылгалары бар да. Сиздердин тапкандарыңыз барбы? Бул жерде көрсөтө аласызбы ошолорду?
именно мен таптым же биз таптык деп эч нерсени айта албайбыз, бирок студенттер менен биргеликте ошол учурда эң кызыктуу табылгалардын бири азыр бул жакта болбошу мүмкүн. Жашыл көздүү алтын сөйкө тапканбыз, кумара идиштерин тапканбыз. Ошолор биз үчүн, тарых бөлүмү үчүн, биздин мугалимдерибиз үчүн дүйнөдөгү эң биринчи ден соолуктан кийинки деп койсок болот, чоң байлык десек болот. Сиздин келечегиңизге бул жактан, бул бөлүмдөн алган билимиңиз кандай таасирлерин берет? Менимче улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун жакшы сөзү бар го, өткөндү билип, келечекти күтө билгендигибиз үчүн барбыз деп. Демек, бул тарыхты кээ бирөө айтышы мүмкүн да, жөн эле окуй берип, өткөндө окуй бергендин эмне баягы кызыкчылыгы же артыкчылыгы бар депчи. Негизи коомдогу өткөндү билүү бул азыркы биздин коомдо жашообузда болуп жаткан процесстерди анализдөөгө, анын кемчиликтерин, артыкчылыктарын түшүнүп билүүгө чоң жардам берет десем жаңылышпайм. Демек, бул тарых факультетин же тарых бөлүмүн бүтүрүү менен биз коомдо болуп жаткан ар кандай саясий, маданий кырдаалдарды анализдеп, ар кандай тармактарда туура жыйынтык чыгарууга мүмкүнчүлүк берет. Андан тышкары, коомдун кайсы гана тармагында болбосун, менин оюмча, эгер дасыккан адис болсоң, эмгектенип кетүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Философия грек тилинен данышмандыкты сүйүү дегенди билдирет. Илимий техникалык прогресстин негизинде коомдун бардык тармактарында билимдүү адам ресурстарына болгон муктаждыктар көбөйүүдө. Кыргыз-Түрк Манас университетинин гуманитардык факультетинин философия бөлүмү коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөрдү туура аныктап, талдап тактап, коомдун келечектеги өнүгүүсүнө салым кошо алган. Эл аралык кызматташууларда иш алып бара алган жаштарды тарбиялоону жана билим берүүнү максаттайт. Философия дегенде менин оюма алгач эле акылмандуулук, данышмандуулук келет. Ал эми сиз бул бөлүмдүн студенти катары жоюңузду айтсаңыз, эмнени элестетесиз, кандай ойлор келет? Сиз айтып өткөндөй эле, негизи көп адамдын оюна философия дегенде акылмандык келет, акылман адамдын ою, көп ойлонгон адам келет негизиндечи. Чынында эле мындай тарыхка деле карасак, философия термин катары, түшүнүк катары байыркы Грецияда пайда болгон. Жана биздин тилге которгондо филия деген бул акылман сүйүү, умтулуу же болбосо достук дегенди билдирет. Ал эми София деген болсо бул акылмандык же данышмандык дегенди түшүндүрөт. Ошондой экөөнү кошкондо философия бириктиргенде бул акылмандык, умтулуу же акылмандыкты сүйүү болуп эсептелинет да. Ошондой эле биздин азыркы учурда философия албетте байыркы Грецияда китептерди окуйбуз. Негизинен философия өздөштүрүү, бекеринен биз библиотекада эмеспиз. Толук түрдө мындай китептерди окуу менен өтөт. Мени аябай кызыктырып турат бул колуңуздагы китеп. Эмне жөнүндө, эмне үчүн алып келдиңиз? Негизи бул көрүүчүлөргө мен андай сунуш катары бергим келет бул китепти. Бул жашоо философиясы жөнүндөгү китептер. Бул стоицизм өкүлүнүн философтору жана Марк Аврелий деп жазылып турат. Бул Рим императору болгон жана стоицизмдин өкүлү болгон. Бул бир заматта эле император болгон, Рим империясын башкарган жана өзүнүн философиялык ойлорун мындай калтырып кеткен да бизгечи. Бул жашоо жөнүндө негизи ар бир адамга мындай пайдалуу деп эсептейм. Өзүнүн максаттары, баалуулуктары жөнүндө көп жаңы суроолорду пайда кылдырышы мүмкүн да. Сизге жеке оюңузду айтсаңыз, кайсыл философтун ою менен кошуласыз, кайсыл философ менен мындай жактырасыз? Негизи философтор аябай абдан көп. Негизи ар бир тармакта алсаң, бир философ эле окуп чыгуу, толук окуп чыгуу бир адамдын жашоосун талап кылышы мүмкүн да. Негизи терең окуп чыксаңчы. Мага эң жакын боло турган албетте философияга киргенге чейин марксизм тармагын аябай көп изилдегем. Мага жакын болуп эсептелет. Албетте ошону угам. Мисалы Франкфурт мектеби эгерде кызыктыргандар болсо изилсе болот. Ал жакта Эрих Фром өзүнчө эле мындай кызыктуу философтор бар. Мына кызыктырган ушу марксизм тармагы кызыктырат азыркы учурда деле. Жана классикалык немец философиясы да. Айтсаңыз, азыркы мындай убакыттын тез өтүп жаткан заманында философиянын кандай кереги бар? Негизинен эле менин оюмча бул философия адамдын табиятында эле бар. Анткени адам жаныбарлардан эмнеси менен айырмаланат, мисалы суроо да. Бул акыл эси менен айырмаланат да. Акыл эсин мисалы изилдөө биз эмнени биле алабыз, эмнеге умтулабыз, мисалы адамдын маселесине мисалы башка илимдер жооп бербейт да. Мисалы сенин баалуулуктарың жөнүндө, сенин умтулуулар жөнүндө, сен билимиң жөнүндө эч ким башка илимдерден бул суроолорду карашпайт. Албетте азыркы учурда мисалы искусственный интеллект пайда болду. Ал кандай искусственный интеллекттин адам менен болгон байланышы кандай болот жана адамдын орду андан улам кандай болот деген суроолор көп жаралат да. Жана бул суроолорго албетте философиялык жактан карасак көп мындай пайдалуу жактарын көрө алабыз да. Жеке жашоону караганда эле ар бир адам өз жашоосунда мындай жеке философиясы болсо дагы мындай пайдалуу да.
Анткени албетте ар бир адам эле бактылуу болсо дейт, мисалычы, бактылуулук маселеси. Бактылуулук дегенди кандай түшүнөбүз? Кандай учурда биз бактылуу болобуз деген мисалы. Ушундай сыяктуу суроолор как раз бул китепте да көп каралат. Бактылуулук деген эмне мисалычы, кандай учурда жете алабыз деген жана башкалар да. Жана ошондой эле баарыбызды кызыктырат. Бул бөлүмдү бүтүргөндөн соң кандай иштерди иштей аласыздар? Албетте биринчи ирет айтып кеткендей эле философияда көп тармактуу, өз ичинде да ар кандай философтор бар, ар кандай доорлор бар. Мисалы ушул батыш философиясын албасак, чыгыш философиясы да бар, Кытай философиясы, Индия философиясы башкалар. Албетте эгерде философияга чынында кызыгып, андан ары улантып кетем дегенде көп мүмкүнчүлүктөр бар. Өзгөчө илимий тармакта, академиялык тармакта, мисалы магистратураны улантып кетсе болот манастын ичинде, андан кийин докторантура жана башка да. Эгерде академиялык чөйрөдөн тышкары дегенде, албетте философия биринчи ирет адамдын сынчылоо жүгүртүүсүн өзгөртүндай өөрчүтөт, критическое мышление азыркы учурдачы. Ошондуктан башка гуманитардык тармактарда деле карасак, ал көп пайдасын келтирет да адамгачы. Мисалы ушул эле негизинен эле ушул көп гуманитардык илимдер философиянын ичинен чыккандыктан кийин баары бир калайсың философия билимин окутканда ал маселелерге да токтолосуң. Ошол эле социология, психология, политология жана башка да. Ал тармактарда да мисалы философиялык билимин болгон, базалык билимин болгон көп пайдасын келтирет да. Жана мисалы журналистикада деле, аналитика жааттарында жана башкаларда көп пайдасын келтирет да. Өзүңүздүн аябай ойчулдугуңуз көрүнүп турат. Жеке өзүңүз кайсыл иште алып барайын деп жатасыз? Мен өзүм ушу философияга өзүм кызыгып келгендигим үчүн, өзүм таңдоом болгон үчүн, мындан да ушул кесипти аркалап кетким келет. Өзгөчө академиялык чөйрөдө иштегим келет жана мүмкүнчүлүк болсо ушу мугалимдик аркасынан ушу өздөштүрүп кетем го дейм. Азыркы учурда ошондой план бар. Балки магистратураны Манаста окуйм же болбосо чет өлкөгө барам. Сизге анда эмесе чоң рахмат. Ал эми достор, сиздер философия илимдерин тереңдетип окууну кааласаңыздар, бул бөлүм албетте сиздер үчүн. Мамлекеттер аралык саясий, экономикалык, маданий байланыштар күн сайын артып бара жаткан доордо синхрондук котормочулардын орду эбегейси зор. Кыргыз-Түрк Манас университетинде 2012-2013 окуу жылынан тарта гуманитардык факультетке карап кыргызча-түркчө, кыргызча-англисче, орусча түркчө программалары боюнча билим берген бөлүм катары иш жүргүзүп келет. Синхрондук котормо багытын бүтүргөн котормочуларга котормого байланыштуу түрдүү тармактар менен катар тил, адабият, тарых, көркөм өнөр, фольклор жана башка да көптөгөн илим тармактарында мамлекеттик жана жеке менчик секторда жумушка орноштуруу боюнча талаптар күн сайын артууда. Биз кызыктарга бөлүнгөн чыгарылышыбызды улантабыз. Азыр болсо синхрондук котормо бөлүмүнө келип жеттик. Ошол эле бөлүмдүн студенти жана ошондой эле Erasmus программасына жол алып жаткан студентибиз. Эгер сиздер да бул программага кызыгып жүрсөңүздөр, анда бул маекти аягына чейин угуңуздарды сунуштаймын. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизге негизи бөлүм жагабы? Ооба, бөлүм аябай жагат. Кичинемден бери эле бул бөлүмгө өтөм, котормочу болом деп кыялданчумун. Ошо жана чет тилдерине аябай кызыгып, канча тил билсең ошончо тил билесиң дегендей эле тил жаатына барууну чечкем. Жана ошондой эле баарыбызды кызыктырат. Erasmus программасына кантип катышып атасыз? Ошол жолуңузду айтып берсеңиз. Негизи тапшыраарда бизден ошол жалпы орто балыбыздын жогору болушуна карашкан жана англис тилинин жогору деңгээлинин болуусу чоң ролду ойногон. Жана ошо менен бирге биз башка дагы документтер чогултканбыз. Мисалы мотивациялык кат, резюме сыяктуу документтерди чогултуп, ошентип конкурстук отбордон өттүк. Айтсаңыз, бул бөлүмдө бир эле англис тилин үйрөтөтпү же башка тилдердин да котормочусу боло аласыздарбы? Бул бөлүмдө биз англис тилден тышкары немис тилин үйрөнөбүз. 3-чү курстан баштап немис тилин үйрөнүп баштадык. Ошол. Анан мен бул сабак өткөн кабинетти көрүп чыктым да, ал жакта өзүнчө бир кулакчындар, анан микрофондор бар экен. Ал менен эмне кыласыздар? Негизи биздин сабактар теория жүзүндө гана эмес, практика жүзүндө дагы өтөт. Ошол биздин бөлүм котормо лабораториялар менен камсыздалган. Сиздер көргөндөй эле бул лабораторияларында кулакчын, котормо үчүн атайын кутулар бар, микрофондор бар. Анан кадимкидей эле синхрондук котормодо болгондой эле спикер болуп чыгып, биз дагы спикер катары сүйлөп жана котормочу болуп которуп ошондой сабак өтүлөт. Канча тил билесиз
ошону кызыктырып жатат? 5 тил билем. Негизи эне тилим, андан кийин орус тили, түрк тили, англис тили жана немис тили. Анан бул бөлүмдө канчанчы деңгээлге чейин үйрөнөсүздөр тилдерди? Тилдерди англис тилин жогорку деңгээлинде үйрөнөбүз. Ал эми немис тилин азыр биз A2 деңгээлинде үйрөнүп жатабыз, бирок мен андан тышкары башка курстарга дагы барган болчумун. Дагы жакшырткам. Анан бул бөлүмдө башка тилдер да бар экен, мисалы орус тили дагы үйрөткөн. Ошолор жөнүндө айтсаңыз, дагы кандай тилдер үйрөнөсүздөр? Дагы башка 2 бөлүм бар. Кыргызча, түркчө жана орусча, түркчө синхрондук котормо бөлүмдөрү бар. Бизден тышкары. Эң жакшы көргөн сабагыңыз кандай өтөт? Эмнеси менен жагат? Мага эң жаккан сабак бул практика жүзүндө өткөн синхрондук котормо сабагы. Анткени биз өзүбүздү котормочу катары сезип, ошол ролго кирип, кантип өтөрүн, ошонун баарын сезип өткөнү аябай сонун сезимдерди берип, өзүңдү келечекте котормочу сыяктуу сезесиң да. Зарина, өзүңүз эле айтып кеттиңиз, канча тил билсең, ошончо дил билесиң деп, ушунча тилдерди үйрөнүп жатасыз бул бөлүмдө. Анан келечекке койгон кандай пландарыңыз, максаттарыңыз бар? Мен келечекте котормо багытында өзүмдүн көндүмдөрүмдү эң жогорку деңгээлге жеткизип, профессионалдуулукка жетким келет. Жана ошондой эле биздин бөлүмдө котормочудан сырткары лингвистиканы дагы үйрөнөбүз. Ошо азыркы мезгилде кыргыз тилди санариптештирүү аябай чоң ролду ээлеп келет. Кыргыз тилин санариптештирип өнүктүргүм келет. Келечекте өлкөмө өз пайдамды тийгизгим келет. Гуманитардык факультеттин кызыктуу дүйнөсүнө бирге сапар алганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бул бөлүктө биз сиздерге 4 гана бөлүмдү тааныштырдык, бирок кызыктын баары алдыда. Экинчи бөлүгүбүздө филология, социология жана ошондой эле туркология бөлүмүнө саякатка чыгабыз. Бизден алыстабаңыздар. Экинчи бөлүктө жолугушканча.